Бейиш нуру. Куран бул бүткүл илимдердин булагы. Илимий ачылыштардын, прогресстердин эң акыркы жеткенчеги Куранда бар. Куран адамзатка эң эле бактылуу жашоонун жолун үйрөтөт. Андагы мыйзамдарга баш ийсек, материалдык жактан барчылык, руханий жактан тынчтыкта болмокпуз. Болгону биз мусулмандар аны изилдеп табышыбыз керек. Бүгүн биз Курандагы дагы бир керемет аяттын илимий түрдө ачыкталышын карап көрөлү. Зумар сүрөсүнүн 6 аятында Аллах Таала мынтип айтып жатат. Ошондой эле силердин энеңердин ичиндеги 3 караңгылыкта бир жаратыштан кийин дагы бир жаратышта жаратты. Мына ушундай кылган эгеңер Аллах, өкүмдарлык ага гана таандык. Андан башка Кудай жок. Кайда бурулуп кетесиңер? Бул кереметтүү аятта эненин курсагындагы бөбөктүн 3 караңгылык бир мезгили, тагыраак айтканда, 3 бөлүктөн турган жаратылыш системасы менен жаратылары тууралуу айтылууда. Кыргызча 3 караңгылык ичиндеги деген мааниге келген фи зулуматин саласин деген аят эмбрион жаратылып жаткан кездеги 3 караңгы аймакты туюнтууда. Бул караңгылыктар курсактын караңгылыгы, жатындын караңгылыгы жана чел кабактын караңгылыгы. Азыркы күндөгү эмбрионология илими да муну далилдеди. Көрсө, ымыркайдын эмбрионалдык фазасы 3 башка караңгы бир аймакта ишке ашат экен. Чынында, бул илимий ачылыш эмбрионология илиминде баалуу маалыматтардан болуп, бүткүл медициналык окуу жайларда окутулууда. Медициналык илимий адабияттардын ичинен эң баалуу эмгек катары бааланган Адамдын негизги эмбрионологиясы аттуу китепте бул стадияларды мындайча тартиптейт. Биринчи предэмбрионалдык стадия, алгачкы 2,5 жумалык стадия. Экинчиси эмбрионалдык стадия, 8 жуманын аягына чейин уланган стадия. Үчүнчү стадия феталдык стадия, 8 жумадан төрөлгөнгө чейинки уланган стадия. 20 кылымга чейин эмбрионалдык стадиялар, өсүүлөр, өнүгүүлөр тууралуу эч кандай так маалымат болгон эмес. Буга чейинки окумуштуулар ар кандай божомолдорду айтып келишкен. Бирок эч ким так маалымат айта алган эмес эле. Чынында эмбрионалдык стадия өтө татаал болгон, түшүнүү кыйын болгон бир система. Бирок Куран муну өтө жөнөкөй жана так айтып койгон, деп айтат белгилүү эмбрионолог профессор Кейт Мур. 1400 жыл мурун өтө татаал болгон илимий акыйкатты жазып койгон Кураныбызды окубаганыбыз үчүн биз мусулмандар илимде, технологияда алда канча артта калып баратабыз. Куран бул адамзатты өнүктүрүүчү китеп. Ислам дини бизди прогресске жетелей турган системага ээ болгон бир дин. Болгону аны карманган биз бул акыйкаттарды изилдегендерибизди ишке ашырбай койгонубуз үчүн, дагы да тагыраак айта турган болсок, динибизден, Кураныбыздан алыстаганыбыз үчүн өнүгүү жарышында артта калыптырбыз. Бирок азыр да кеч эмес. Ушунча жалкоолук төшөгүндө жатканыбыз жетишет. Өнүгүү, өсүү заманы эбак келди. Бедуизаман Саид Нурси биз кышта келдик, силер гүлдөгөн жазда келесиңер деп айткандай, биз азыр жаз мезгилиндебиз, исламдын жазындабыз. Аталарыбыздын жолун жолдоп биз сөзсүз өнүгөбүз, өсөбүз. Себеби Аллах биз менен. Кембагалчылык биздин тагдырыбызда жазылган эмес. Ал болгону жалкоолугубуздун жыйынтыгы. Ролик Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.